Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп жатат. Каттоодон 84 депутат өттү. Өзүңүздөр көргөндөй кворум бар. Бүгүнкү жыйыныбызды баштасак. Анда бүгүнкү жыйынга катыша албаган депутаттардын тизмеси сиздердин мониторуңуздарга жайгашкан, карап таанышып койсоңуздар болот. Урматтуу депутаттар, күн тартибинин долбоору сиздердин мониторуңуздарда турат. Эгерде каршылык жок болсо, негиз катары кабыл алып берсеңиздер. Каршылык жокпу, урматтуу депутаттар? Анда добушка коем, добуш берсеңиздер. Күн тартиби негиз катары кабыл алуу үчүн. Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 70, каршы жок, баары 70, катталды 88. Рахмат, күн тартиби негиз катары кабыл алынды. Эми кимде кандай кошумчалымчалар бар күн тартибине? Күн тартибине жок экен кошумчалымчалар. Анда күн тартибин толугу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 75, каршы жок, баары 75, катталды 88. Рахмат, күн тартиби толугу менен кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, жыйындын башында жакшы жагдайлар бар бизде болуп өткөн. Ошону бир аз белгилеп кетсек. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакында кесиптештерибиз Москва шаарында болуп өткөн 9-чу эл аралык парламенттер аралык оюндарга активдүү катышып келишти. Депутаттарыбыз Турузбеков Бактыбек Сагындыкович дартс оюну боюнча 2-чи орунга ээ болгон. Шахмат оюну боюнча депутатыбыз Бекешев Дастан Далабаев 5-чи орунга ээ болду. Ошондой эле биздин депутаттарыбыздан турган командалык оюндардан бильярд боюнча 3-чү орун, футбол боюнча 4-чү орунга ээ болушту. Урматтуу депутаттар, сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атымдан аталган оюндарга катышып келген депутаттарыбызга чын ден соолук, узун өмүр жана мындан ары дагы албан ийгиликтерди каалап кетүүгө мага уруксат этиңиздер. Рахмат, көңүл бурганыңыздар үчүн. Анда урматтуу депутаттар, регламентибиздин 104-чү беренесине ылайык ар кандай маселе боюнча жарыш сөзгө жазылыңыздар. Табылон бергиле. Сөз Келдибаев Сагындык Ашыралиевичте. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү көйгөйлүү маселелер болгон бир маселеге бургум келет. Мына Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, Ашырбек Мойдонович, көңүл буруп койсоңуз. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 2009-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Бишкек шаарында жана Чүй областынын айлана чөйрөсүндө 400ден ашуун мыйзамсыз имараттар курулган. 400ден ашуун. Мына буну кече жакын Азаттыктын журналисттери да иликтеп чыкты. Биз эмне качан гана Азаттыктын журналисттери иликтегенден анан кийин кыймылдайбызбы? Мыйзамсыз курулуштар же аларды курган компаниялар күнөөлүү, ким күнөөлүү, ушунун баарысын иликтеп чыгышыбыз керек. Президентибиз коррупцияга каршы күрөшөбүз деп катуу аракетте. А бирок күч органдары бардык нерсени көрүп туруп, ошого эч кандай бир реакция кылбай жатышат. Мына шаарда ошол 400ден ашуун мыйзамсыз имараттардын айынан биздин жарандарыбыз жабыркап жатат. Натыйжада алар айыл чарба багытындагы жерлерди алып, эч кандай кызыл китеби жок эле имараттарды салып сатып жатышат. Bunun жоопкерчилик мойнуна ким алат? Үйдү салган компаниябы, же сатып алган жаранбы, уруксатты берген архитектурабы, же ошону курулушка уруксат берген компаниябы, же болбосо ошол курулушту убагында бөгөт койбогон экотек инспекциясыбы? Ушуну баарысыны иликтеп күнөөлүүнү табышыбыз керек. Мыйзамсыз курулуштарга свет, газ жана башка коммуникацияларды ким уруксат берген?
ошого разрешение строительствону ким берген? Биз убагында бөгөт койбостон курулуп бүткөндөн кийин анан бул үй мыйзамсыз деп таап атабыз. Мына ошол жабыркаган жарандардын арасында мага келген каттар боюнча жана маалыматтар боюнча мигранттардан да 2500 мигрант ушунун артынан жабыркап атышат. Ал байкуштар башка өлкөлөрдө өзүнүн жанын кыйнап, ошолордун баардык условиясынан көнүп иштеп, акча табайын, бир сом болсо да Кыргызстанга салайын деп иштеп жүрүшүп, бияка акчаны салып атышат. Бүгүнкү күндө же батирден жок, же акчасынан жок, же бул жака келип соттошоюн десе убактысы жок. Ошого окшогон нерселерди биз бүгүнкү күндө жакшылап, иликтеп, күнөөлүүнү таап, өзүнүн жазасын бербесек, биз аябай жакшы жолдорго барбай атабыз. Өкмөт тарабынан бул нерсе сөзсүз контролго алыныш керек. Мен тапшырма берейин, Ашырбек Майдунович, шуну бир сыра иликтеп койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат, Дастан Артысбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Майданович. Мына кыш мезгили жакындап калды. Айрым эксперттердин айтымына быйылкы жылдын кыш узак жана оор болот деген божомолдор бар. Былтыркы жылда кыш мезгили Бишкек тестте иштен чыгып, өкмөттүн кышка канчалык даярдык экенин көрсөтүп койду да. Ошондуктан Ашырбек Майданович, биз маселенин алдын алуу боюнча атайын өкмөттүн маалыматты угуп, Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын мэрлерин өкмөт менен кошо чакырып, алардын кышка болгон даярдыгы боюнча маалыматтарды алсак, ошондой эле кышка даярдык аба ырайына катаал шарттарына байланыштуу МЧСтин маалыматтарында уксак, эгер кыш катуу боло турган болсо, алыскы аймактагы жол каттамы, мал жана тоют маселелери өкмөт кандай чечет? Биз депутат катары азыр ушул суроолорго жооп алышыбыз керек. Себеби төө ашуудагы өткөнкү кардан кийин ал жерде канча деген пробкалар, ал жерде канча деген машиналардын тыгындарын көрдүк. Биз алдын ала алышыбыз керек. Качан гана кар калың жааганда, авариялар болгондо туруп калбастан алдын ала алалы деген. Экинчи маселем, мына быйыл президенттин жарлыгы менен 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Тилекке каршы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган менен жергиликтүү бийлик жетекчилери ар бир район эл эмес аймактагы жергиликтүү инвестиция тарталган жок. Жергиликтүү ишкерлер, дыйкандар быйылкы жылы да түшүмдөрүн ойдогудай алган менен аны сатууда, кайра иштетүүдө маселелер жаралып жатат. Мен сунушум катары Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду жетекчилигин, Айыл банк кепилдик фондунун жетекчилерин чакырып, кайра иштетүү ишканаларын курууга берилчү кредиттердин алуу процедураларын жеңилдетүү, коюлчу күрөөлөрүн залогдун ордуна курула турган ишканалардын өзүн коюу боюнча маселелерди элибиз үчүн жеңилдетип берсек, болбосо кайра иштетүүчү ишканалар курабыз деген ишкерлерге күрөө маселеси чоң тоскоолдук болуп жатат. Бул маселе тармакты өнүктүртпөй жатат. Ачыгын эле айтышыбыз керек, Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан ал жерден ишти өнүктүрүү үчүн эч кандай мындай кредит алыш кыйын бул маселе. Ошон үчүн Ашырбек Майданович ушуну эске алсаңыздар. Рахмат. Рахмат, сөз депутат Шайназаровдун Ыбрайымовичте. Рахмат, урматтуу Мирлан Исакбекович. Урматтуу коллегалар, урматтуу Ашырбек Майданович, бардыгыбызга белгилүү болгондой, жакында мамлекет башчыбыз Сооронбай Шарипович Сочиде Владимир Путин менен көрүшүп, биздин Кыргызстандын жарандарын 72 миңин баягы кара тизмеге кирген жарандардын маселесин көтөрүп, ошол демилге ишке ашып, бүгүнкү күндө Россия Федерациясы ошол Кыргыз 72 миң кара тизмеге кирген кыргыз жарандарына мүмкүнчүлүк берилди. Ошондуктан мен биринчиден Кыргызстандын жарандарына кайрылам. Мына 10 декабрга чейин мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо 72 миң кара тизмеде турган жарандарыбыз ошо кара тизмеден чыкса жакшы болот эле да. Ага көмөк көрсөтүү максатында
өкмөт тарабынан дагы мындай уюштуруу иштер Ашырбек Мойдонович жүргүзүш керек. Бул деген аэропорттор болот, мына чек ара кызматы, миграция кызматына биздин жарандарга Россия Федерациясынын тийиштүү мыйзамдарын окутуу максатында, тиешелүү мыйзамдарын окутуу максатында иш аракеттерди жүргүзсөңүздөр. Ошону менен биргеликте айрыкча массалык маалымат каражаттарына дагы кайрылып суранып кетет элем. Ушул иш аракеттерге жардам берип, элдерге түшүндүрүп, керек болсо жерлерге чейин Ашырбек Мойдонович. Мына жерлерде өкүлчүлүк бар да өкмөттүн. Ошондой эле шаардын мэрлери, райондун акимдери бар, айыл өкмөттүн башчылары бар. Ошолордун баардыгына өкмөт тарабынан бир тапшырма берсеңиздер, көрсөтмө берип, ар бир айылга ушул нерсени жеткизиш керек да. Себеби президент ушунча жакшы аракетти кылып, ушул маселени, проблеманы чечкенден кийин, эгерде 10 декабрга чейин биз ошол 72 000 жараныбызды кара тизмеден чыгарып албасак, анда уят. Ошондуктан сиздерге үмүт чоң, Ашырбек Мойдонович. Анан мына айрыкча миграция кызматы биздин жарандар Россияга барганда ошого түшүндүрмө иштерин жүрүш керек да. Себеби баягы кара тизмеге кирип калгандар жөнөкөй эле мындай бир административдик укук бузуучулукка эле кара тизмеге кирип калган. Андай бир орчундуу, бир олуттуу бир укук бузуучулукка барган эмес биздин жарандарчы. Анан эми сөзсүз түрдө ушу Россия Федерациясынын жетекчилигине биз ыраазычылык билдириш керекпиз. Кыргыз жарандарына ушундай жакшы мамиле жасагандыгы үчүн. Рахмат. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Субанбек Бакирдин Жамалышты. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Менин кайрылайын дегеним сизге көйгөйлүү маселелердин бири болуп, мынау Аламүдүн районунун Көкжар айылынын жашоочулары мага кайрылышты. Бул жерде бала бакчанын жоктугуна абдан нааразы болуп атышат. 2015 жылы ушул бала бакча түптөлүп, сметага кирип, өзүнүн стоимосы 48 миллион сомдук. 2015 жылы 9 миллион сом бөлүнүптүр. Ага фундаменти, бетонный жумуштары каралып, андан кийин токтоп калыптыр. Былтыр 2 миллион сом которулуп, анча-мынча иштери жүрүп, Ашырбек Мойдонович дагы токтолуп калыптыр. Ушу жашоочулардын көйгөйүнүн бири 2019 жылы каралып, бюджетке киргизилип, ушул садикти бүтүрүп берсе деп атат. Анткени 1 жаштан 6 жашка садикке курагында балдардын саны 700төн ашык экен. Алардын ата-энеси иштейт. Анан балдарын каерга жеткирерин билбей, ушундай көйгөйлүү маселелер болуп атыптыр. Мындан тышкары Ашырбек Мойдонович, мына бул Аламүдүн район территориясында Таштарата деген эс алуучу жай бар. Ошол жакта мына туп-туура 1 ай мурда студенттердин жана окуучу балдардын жардамы менен таштандылардын баары чогултулуп, мүшөккө салынып, алып кетери калганда ошондон бери эч ким алып кетпейт дейт, эч ким көңүл бурбайт дейт. Ошо жашоочулар да кайрылып атат. Ушундай кайдыгер мамиле кылбасак дейт. Анткени туризм биздин келечегибиз деп айтабыз баарыбыз. Туризм болуш үчүн биздин шаарыбыздагы эс алуучу жайларыбыз таза болуш керек. Таштандыларды учурунда жыйнап турушубуз керек. Ошондуктан Ашырбек Мойдонович тийиштүү кызмат жумушчуларына айтып, ошол чогултулган таштандылардын баарын алып тазалап койсо деген менин өтүнүчүм бар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Кезектеги сөз Бокоев Кенжебек Сатымкулушты. Рахмат, Мирлан Сакбеевич, урматтуу коллегалар, өкмөттүн өкүлү. Мына мен жакында эле эл менен жолугушуу болгон учурда биздеги Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычын, Ысык көлдөгү Орто Токой суу сактагычын барып таанышып, кыдырып, ошол жердеги иштегендер менен да жолугуп карап өттүм эле да. Ошондо мисалы Ысык көлдөгү Орто Токойго барганда ал жерде бир топ маселелер чыкты да. Мисалы ошол жердеги жашаган кызматкерлердин кызмат үйлөрү, аларга менчикке берилген үйлөр бар экен да. Эми ал азыркы убакта же Ашырбек Мойдонович же айылга катталбаптыр, же балыкчы шаарына катталбаптыр.
ошону менен ортодо калган ситуацияда. Бул бир. Экинчиси, биздин бардык эле суу сактагычтарда жана биздин суу департаментинде, департамент водного хозяйства дейбиз, айлык маянасы бүгүнкү күндө жөнөкөй кызматкерлер 4000 сом алат экен. Ошол жердеги инженерлер 5000ден 6000 сомго чейин алат экен. Эми анда алар кандай болуп туруп өзүнүн тирилигин жүргүзүп атат? Кантип бала бакырасын багып атат? Айла жоктон суу сатыппы? Мына ошого көңүл буруш керек да. Биздин эң чоң потенциал, эң чоң байлыгы суу десек, ошол водохранилищелардын суунун 90%-ын коңшуларга берип атсак, а эмнеге алардын айлыгы 5000 сом? Ошондуктан мен ойлойм, ушул маселени карап чыгыш керек айлык маянасын көтөрүү боюнча. Андан тышкары дагы, урматтуу өкмөттүн өкүлү, көңүл бурсаңыз, 2018 жылы бардык билим берүү мекемелери, бул мектептер, айылдардагы, бала бакчалардын имараттарына кетүүчү каражаттар, жылуулук маселеси, ремонттор, жылда кетүүчү текущий ремонттор, 2 сом 24 тыйынга көтөрүлгөн электр энергия бардыгы республикалык бюджеттен каржыланып башташ керек эле. Бул концепцияда белгиленген. Биз билесиңер 12 жылдары айлык маянасын которгонбуз, районодон атайын бухгалтерия түзүлгөн. И 18ден баштап бардык билим берүү мекемелеринин расходтору ушул республикалык бюджетке өтүш керек. Ушул боюнча тактап мага маалымат берсеңиз, өттү толук 100% республикалык бюджетке жокпу? Эмне үчүн? Анткени жергиликтүү бюджет бул билим берүүгө каржыланбаш керек. Жергиликтүү бюджет 100% ошол айылдагы, шаардагы элдердин жашоо шартын, ички жолдорду жана башка жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө кетиш керек. Ал эми бүгүн кандай? Бүгүн 60% ушул билим берүүдү каржылоого кетип атат да жергиликтүү бюджеттер. Мына ушул маселени чечмейинчеби биздеги эле айылдагы маселени, айылдагы дотацияны айыл өкмөттөрдө эч кандай чыгара албайбыз. Ошондуктан ушуну так аныктап туруп, кийинки маселеде айтып берсеңиздер, каржы министрлиги аркылуу. Рахмат. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Торобаев Бакыт Эргешевте. Рахмат, Мирлан Сакбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Президент аппараттын өкүлүнө жана өкмөттүн өкүлүнө жакында аймактык административдик реформа жөнүндө президенттин жарлыгы чыккан. Биз ал жумушчу топко кирбесек дагы, биз өзүбүздүн оюбузду айтып кетсек, ошол жарлыктын негизинде ошо жумушчу топ урбанизация жөнүндө процессин караса. Урбанизация жөнүндө айтсак, бул шаарлардын ролун жогорулатуу, шаарлардын калкын көбөйтүү, өзү негизи ушу шаарлар, мындай айтсак, өсүү шаарлар деп айтабызбы, орусча айтканда точка роста. Ушу аймак жакын жайгашкан аймактарда бириктирүү боюнча оюм айткым келет. Бул эмнени берет бизге? Бул процесстин негизинде эмгектин өндүрүшүнө өсүш берет. Ал жерде ушул шаарларда көп кабаттуу үйлөрдү куруш керек, университет, супермаркет, заманбап ооруканалар, театр, заманбап спорт сарайларды, өндүрүш, маданий мекемелерди. Мисалы, Кара Балта жана Жалал Абад шаарды алсак, бүгүнкү күндө 100 миңге жетпеген, эгер статистика карасак, 100 миңге жетпеген калкы бар. Ушу келечекте ушул шаарларда кеми 300 миң адам жашаш керек. Бишкек, Ош айтпай эле коеюн, башка шаарларда, Балыкчы же Кызыл Кия шаарларда кеминде 150-200 миң адам жашаш керек. Мына ушунда урбанизация болот. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн биздин мамлекетибиздин калкы да өсүш керек. Биз өзү план коюш керекпиз. Кыргызстаныбызда кем болгондо 10 миллион калкыбыз жашаш керек. Ошондо экономикабыз өсөт. Ал үчүн эмне жасаш керек? Ал үчүн төрөлгөн балдарга депозит ачыш керек. Эгерде төрөлгөн балабызга биз депозит ачсак, 18 жашка толсо, 18 жашта жакшынакай депозит акчасы болсо, ушунда окуусуна түрткү болот, ипотекага түрткү болот, жана башка мындай бизнеске жасаганга жакшынакай бир баштапкы вкладка мындай түрткү боло турган акча каражат болот. Ошондуктан мен силерден суранат элем,
бул маселени өтө мындай жөн эле кагазга жазып койбой мындай жеткизип айтып, эгерде ушул урбанизация боюнча ою болгон болсо, биз урбанизация боюнча өзүбүздүн ойлорубуз бар, жеткизгенге даярбыз. Рахмат. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Алыбаев Орозбек Артелевич. Сизге берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Рұқсат берсеңіздер, официальный тілде кайрылсам дейм. Хочу остановиться в развитии детского хоккея Кыргызской республики. В Кыргызстане хоккей становится популярным видом спорта. В 2007 году была создана Федерация хоккея. На данный момент по республике рассчитывается 30 хоккейных клубов, из которых 7 детских. Наши юношеские и взрослые хоккейные команды принимают участие во многих международных турнирах. В 2011 году сборная команда Кыргызской республики заняла первое место на зимних азиатских играх в городе Астане. В 2017 году вице-чемпионом азиатских игр в Саппоро. В последнее время стремительно развивается детско-юношеский хоккей. На данный момент воспитанники тренера Мустафаева Рената были приняты в лучшие хоккейные клубы по всему миру. Это Сулайман Нуртемиров успешно прошел отбор в одну из сильнейших команд Соединенных Штатов. Абдугулов Асан является лидером хоккейного клуба СК Санкт-Петербурге. Широков Тимофей в этом году стал членом молодежной сборной Чехии по хоккею. И таких ребят у нас много, которые покидают Кыргызские республики для своего дальнейшего развития. Одним из основных проблем в кыргызской хоккее является недостаточное количество ледовых арен, что мешает полноценному развитию этого вида спорта. Необходимо построить современный ледовый дворец, что позволит одаренным спортсменам, всем желающим, независимо от социального положения, заниматься хоккеем, поднимать флаг нашего Кыргызстана на ведущих мировых аренах. Хотелось бы мне особо подчеркнуть победу наших детей в 2017 году. Дети-хоккеисты завоевали золото в международном турнире Соединенных Штатов в Чикаго. Там у нас большая диаспора кыргызов. Эта победа была большой резонанс в обществе. Увеличилось число участников детских секций хоккея, что способствовало популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Наших маленьких спортсменов поздравлял президент Кыргызской республики Сооронбай Шарипович. Юные хоккеисты были приглашены на президентскую елку. А также хочется отметить, эта поездка стала возможной благодаря финансовой поддержке мэрии города Бишкека. В этом году команда «Алга Бишкек» приглашала на международный турнир в Канаду на родину хоккея Торонто в декабре 2018 года. В связи с этим, думаю, нужно поддержать финансово нашу команду «Алга Бишкек», которая нуждается для поездки в турнир, а также продумать вопрос. Рахмат. Кат жүзүндө берип койсоңуз болот калганын. Сөз депутат Нурбаев Абдывахап Мамадрасуловичте. Рахмат, Милан Исапбекович. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, 2016 жылы Европа өнүктүрүү банкы менен жана өкмөттүн ортосунда Ош шаарында таштандыларды чыгаруу боюнча атайын кредиттик проект макулдашылган болчу. Ошол негизинде Ош шаарына бир 10 миллион евронун тегерегинде кредит жана жарымы грант акча берилип аткан болчу. Бирок ошол жер маселеси чечилмегенден байланыштуу ушул долбоор ишке ашпай турат. Азыр мына жаңы мэрия келип, жаңы мэр аракет кылып атат, бирок 2019 жылдан баштап Ош шаары ошол алган кредитке уже процент төлөм төлөшкө туура келип калат. Бирок долбоор ишке аша элек дагы эле. Ошонун негизинде бул ошол ташталган аянтча дагы ошол Ош шаарында Жапалак аймактык башкармагынан жакын жерге жайгашкандыктан элдер да буга чейин көп жолу маселени көтөрдү. Анткени элдерде ошол баягы ташталган жерден жагымсыз жыттар келип, элдерге көп ыңгайсыз шарттар түзүп атат. Элдер буга чейин көп жолу кайрылуулар кылды, жогорку кеңешке чейин, шаар кеңеште бул маселе каралды. Ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт да бул жактан киришип туруп, ошол жер маселесин чечкенге эртерээк жардам берсе. Анткени акча, кредит дагы, грант дагы келген, ал келишим түзүлгөн, бирок маселе дагы эле турат, жер маселеси чечилбей. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде өкмөт өзү да киришип, ошол Ош областтык өзүнүн өкмөттүн өкүлүнө да тапшырма берип,
бул маселени тездетип берсе жакшы болот. Анткени бул көптөгөн ошол жердеги жашаган жапалак элинин өзүнүн талабы болуп атат. Ушуга өкмөт премьер-министр өзү көңүл буруп, ушу жардам берип, ушу маселени чечкенге шарт түзүп берсе жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Рыспаев Кожобек Жайчыбековичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Арсбекович, урматтуу Мирлан Исакбекович. Ашырбек Мойдунович, бизде лесное хозяйство деген бар, ГАОС. Ушуга бир протокольный поручение берсек комитетке. Себеби дегенде азыр көптөгөн чоң компаниялар Токой фондунун жерине түшүп калган. Бирок алар ушунчалык миллиондогон акчаларды эсептеп берип атышат. Bir arçanı kıysa 100 arça oturuş gerek. Anı tekşergen kişi çok. Oturuğuzu otağı. Düşkön akçalar sele koyganday koldan otat. Anı tekşergen kişi çok. Mına bir çıçırkan akçan abili pika. O şörekinin kımbat kena yavaş. Anı eseptep çıkıp bir kampanyaya 5 milyon da otat. Tölöysün ördep. Anı kuğrap kalganı varken köptegen jalaptar çotat da. Şu jagынан men protokol tapşırma verip durup sizlerden soranıcı. Şunu bir жақсы çoğu tekşerip çıkıp anam bir точка koysak. Andan çıkarı mına hazır gel atsam Sentralny площадьта өкмөттүн зданиясынын bir площадь жагында Sentralny жагынан карап койсоңор зданияны. Ашырбек Мойдунович. Эми ошол шпаклевкалары штукатуркасы урап түшүп калып үстү. Жаман абалды көрүнүшү жаман болуп турат да, шуну bir ремонттотуп койсо биздин жүзүбүз да. Сыртын жазатып коюңуздар. Айта барыңыздар өкмөткө. Эшигин көрүп төрүн өт деген Кыргызда сөз бар. Ушул маселени жазып алыңыз. Ишенбесеңиз азыр караңыз, соткага тартып алып көрсөтсөңүз болот. Сырты кандай болуп турат. Андан тышкары дагы бир маселе, урматтуу депутаттар, Ашырбек Мойдунович, жанакы авариялар жолдо көп болуп атпайбы? Мына Төө ашуудан өткөндө авариялар. Жана ближний дальний деген машинанын светтерин текшерген киши жок. Азыр галоген деген чыккан. Жакында түшө жанакы ближнийде деле, дальнийде деле ошол галоген турат. Водительдер баратканда бири-бирине түнүчүндө күлчат эткенде эчтеке көрүнбөйт. Аслепит. Көзү көрбөй калганга чейин барат. Ошол экини бир кимге тапшырма бересиздер, өкмөт бир контроль жагын караш керек да. Бул бекеринен ближний дальний деп чыкпаса керек убагында. Мен ушундагы сизге айтып коеюн, ушунда бир көзөмөл ала турган органга тапшырма берсеңиздер, мында өткөрүш керек. Себеби дегенде болбой калды да, ближний менен дальний бирдей күйүп атса кантип айтат встречкага бараткандар. Анан авария болот. Көңүл бургансыздарга чоң рахмат. Рахмат. Сөз Турсунбаев Азизбек Атакозович. Сизге берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдунович. Өзүңүз билгендей, бул маселени 2-3 жолу сизге көтөргөн ушул жерде. Ала Бука Шаковтар жолу боюнча. Эсиңиздеби? Бирок сизден эч жана жооп келбеди. Мен дагы кайталайын деп атам. Ошол жол 2017 тендер болуп башталган болчу, жылына 10 миллион сом, былтыр 6 миллион сом бөлүндү. Мындай темпте ушул бир 10 жылда бүтө турган болуп атат да. Быйыл 6 миллион сом бөлүндү да. Ошондо да сизге кайрылдым эле, ушул өкмөттө бир карап, ушуну бир чара колдонсоңуз жакшы болот эле депчи. Мына азыр өткөндө эл менен жолугушканда да ушул маселени коюп атат. Шаковтар Алапка жолун жакшы билесиз. Мына эртең кыш мезгилинде жүрүп болбой калат. Ушуну бир же болот, же болбойт деп бир ответин айтып койсоңуздар жакшы болмок да, эл сурап атат да. Андан кийин мына экинчи маселе, дагы жол боюнча мына Баймак пост ачылган, былтыр ушу биздин президент Сооронбай Шарипович менен Өзбекстандын президенти жолугушкан мезгилде, билесиз да, баягы Достукка чейин барып кыйналчу элдер, 400 километрге. Ошол пост бүгүнкү күндө иштеп атат. Биздин элдер тиги жактан келип чыгып атат. Ала Бука менен ошол Баймак постунан границадан 15 километр турат. Эми Союз мезгилинен бери каралган эмес жол. Минтранстын балансында. Эми Өзбекстан жакка өтсөңүз жылтылдайт жолдун баары сонун. Өзбекстандан бизге киргенде эми центрге чейин жүрүп болбойт да. Аябай эми Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилеси бүгүнкү күндө күндөн күнгө жакшы болуп атат да, туурабы? Эми көп коноктор келип атат да, Өзбекстандан көп делегация чыгып атат. Анан өзү чынында аябай
уят көрүнүш болуп атат да. Ушуга бир өзүңүз киришип, ушул бюджетке киргизип, ушул 15 километр деген эмне? Ушуну быйыл бюджетке киргизсеңер, жардам берсеңиз жакшы болмок да. Кандай дейсиз? Шуну бир өкмөттө көтөрүп, айта турган тиешелүү министрликке айтып, шуну көзөмөл кылып берсеңиз жакшы болот эле. Айтайын дегеним ушул. Рахмат. Рахмат. Сөз мага келиптир. Урматтуу депутаттар, мен дагы Жогорку Кеңештин Москва шаарында өткөн турнирге барып катышып келген депутаттарды куттуктап кетем. Ийгилик жаратып келдиңиздер. Силерге чоң рахмат. Мен айтайын деген урматтуу Ашырбек Мойдонович, жакында Астана шаарында жаштарга инвестиция деген эл аралык деңгээлде конференция болду. 40тан ашык мамлекет катышты. Ошол жерде жаштарга болгон мамиле, келечек, саясат жана башка ошонун баардыгы көтөрүлдү. Бизде убагында 21 кылымдын кадрлары жана башка деген программалар кабыл алынган. Бүгүнкү саясатыбыз кандай? Коңшу мамлекеттердин жаштарын карасак, тил боюнча, тажрыйба, окуп келүү жана башкалар боюнча алгылыктуу жумуштар болуп атат да. Бизде так көрсөтүлгөн программабыз барбы, жокпу? Мына депутаттар, Алазимович баш болгон бир топ депутаттар жаштарга инвестиция деп мыйзамдарга өзгөртүү киргизип сунуштап кабыл алынып жатат. Деги эле ушул биздин жаш муунга болгон мамиле кандай болот? Мына ошол боюнча эгерде так программа болсо ошону бир маалымат иретинде берип койсоңуз. Кийинки азыр мына Кенжебек Саттымгулов айтып кетти, суу чарба тармагындагы эмгектенип жаткан кызматкерлердин эмгек акысы боюнча 4000ден 3000, 5000, 6000. А жоопкерчилиги миңдеген куб сууларга жооп берет экен. Инженер жана башка кызматкерлер. Ошолордун эмгек акы боюнча 2019 жыл бюджетине кароо керектиги зарыл болуп турат. Үчүнчү, ар бир депутат айткан суроого, талаптарга жооптор келет өкмөттөн, маселе жок. Бирок ал приписка болбош керек да, мындай эптеп эле отписка болуп келди, кетти болбош керек. Көтөрүлгөн маселенин аркасынан жок дегенде комиссия түзүлүп, иликтенип, жыйынтык чыгыш керек. Ал ар бир депутат өзүнүн жеке маселесин бул жерде көтөрбөйт. Ар бир тармак боюнча тигил же бул маселени чечилишин күтөт. Ошолорго көңүл буруп койсоңуз, рахмат. Сөз депутат Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, Нурлан Исабекович. Урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Мен дагы алда коллегам айтып кетти, ошо Москва шаарында биздин коллегалар бар спорт тармактары менен мелдеште чоң ийгиликтерди жараткан үчүн чын жүрөктөн куттуктап кетем. Мына бүгүнкү мен маселе көтөрө турган бул спорт маселесине тиешелүү. Ашырбек Мойдонович, мурунку жумада өкмөттүк саатта мен спорт мен машыккан биздин балбандарыбыз, жалпы эле спорт машыккан спортсмендердин мына каржы министрлиги жагынан 40 миллион карыз боюнча мен айтып кеттим эле, анан кечээ айтып кеттиңер, мына эмки жума которуп койдук деп. Ошол боюнча эч кандай мына жооп алган жокмун. Кечээ сурасам 62 миллион болуп кетти дейт. Бул карыз командировочный, бул спортсмендер сборго барган, мелдешке барган боюнча. Эми спортко мына кайдыгер карабайлык да. Мына биздин урматтуу президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков Индонезияда байгелүү орунда алып келген биздин спортсмендерди мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлык берип, куттуктап айтканы бар, биз жеңишке умтулган спортчуларды ар дайым ардактап алууга даярбыз деп. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович спортумду жакшы колдоп, мамлекет сыйлыктар берип атат. Мен ыраазычылык билдирип кетет элем. Бирок жана карыз боюнча Ашырбек Мойдонович, эмки жумада мына ноябрь, мына декабрь болуп калды. Азыр акчаны бересиңер дагы муну колдоно албай калган деп туруп, анан кийинки жылга алып кетесиңер. Кийинки жыл анан финансирование жазга барып ачылат. Ошол боюнча Ашырбек Мойдонович эмки
ошо ар кандай социалдык тармак боюнча карала турган маселеге ошо мага толук ушул боюнча кайсы убакта качан ушул карыздан кутулат. Ушул боюнча Ашырбек Мойдонович ошону көзөмөлгө алып ушул боюнча мага так жооп берип койсоңор жакшы болмок. Эмне үчүн дегенде мына кече деле ошо спортсмендер ошо карыздан эле кутулайлык дейт. Машыктыруучулар, спортсмендерге премия берилет, Ашырбек Мойдонович. Ошо премияларды булар жана фармакология дейт. Ошо витаминди сатып алууга жумшап атышат. Бул жерде карыздарды кутулушубуз керек. Буну боюнча жакшылап карап ушу каржы министрлиги менен чогуу ошону чечип берсеңер жакшы болмок. Бул биздин мына жакында Олимпиада 2 жылдан кийин Олимпиада болот Токиодо. Ошого жакшы даярдык көрүп, буларга бир кандай бир стимул бериш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт бул маселени чечет деген ишеним бар. Рахмат. Рахмат. Сөз депутат Карашев Алы Азимович сизге берилет. Рахмат чоң, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү. Мен да бир маселеге көңүлүңүздү бөлгүм келет. Бүгүн биз айтып атабыз, мына өкмөттө кирешебелиги жок, акчабыз аз жетпейт деп эле атабыз да. Ошол эле мезгилде дагы бир чоң кирешебелигин толтуруучу мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай жатабыз. Мен көтөрөйүн деген маселем бул мына бизде демилге көтөрүлгөн мындан 2 жыл мурда Евразиялык экономикалык союздун алкагында ошол товарлардын жүрүшүн көзөмөлдөө боюнчачы. Ошо маркировка, товарлардын маркировкасы боюнча. Атайын пилоттук долбоор ошол меховые изделия, шубаларга бизде кирилген болчу. Мына өкмөт 2 жылдан бери ушул маселени ишке ашырылбай атасыздар да. Бул деген мунун последствиясы өтө мындай жакшы эмес болушу мүмкүн. Себеби эртең Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды ошо меховые изделия дейинчи, шуну биз экспортко такыр мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде мына 2018 жылдын 2 мартында Алматы шаарында биз Кыргызстан кол коюп атабыз. Евразиялык экономикалык союздун алкагында биз толук товарларды дагы ошол маркировкадан өткөзөбүз. Атайын идентификационный средстволор менен депчи. Эртең эле мунун баарын тең өткөзүшкө да убакыт келет да. Бүгүн биз бир дагы пилоттук долбоор жасай албай атабыз. Булдан тийиштүү келишимдер баары тең кабыл алынып берилген закон менен. Өкмөт токтомдору да кабыл алынган. Ошондой эле тийиштүү органдарда аныкталган. Эмнеге муну ишке ашыра албай атасыздар билбей атам ушунчу. Ошол эле мезгилде мына товарлардын электрондук системасын кийребиз дедик эле. Чек араларда ушу товарлардын жүрүшүн, кайда барды, кайсы товар каерде болуп атат, кайсы жерден өндүрүлдү. Бул боюнча дагы өкмөт тарабынан такыр жумуш жүргүзүлбөй атат да. Бир эле мисал менен айтайын. Мисал үчүн ушул меховые изделия, шубалар боюнча Россия Федерациясы менен Белоруссиянын эсептөөлөрүн карап көрдүк да бизчи. Мына ошону маркировканы кийгенден кийин Россия Федерациясынын товарларыныкы Белоруссияга 2 эсе өсүп атат. Ал эми Белоруссияда өндүрүлгөн товарлардыкы 3,9 эсе өсүп атат да. Азыр бүгүнкү күндө мына Россия Федерациясынын 5 жылдык алдыга прогноз кылып атышат. Бул деген 1,2 триллион рубльды биз кошумча алабыз деп алдыга план коюп атат да. Бул 1,4% бул ВВПсынын Россия Федерациясынын өтө чоң акча. А биз ушундай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай, бүгүн контрабанда каалагандай товарлар келип, мына коңшу мамлекеттерден да бизде жүрүп атат. Мен сунушум, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, ушуга өзгөчө көңүл бөлүп, азыртадан мына бүгүн жумуш алып барып, кирешебелик толуктабаса, менимче кийин толук бардык товарларга маркировка кийилгенден кийин Кыргызстанда өтө биз кыйынчылыкка учурап калабыз. Эгер колдон келбей атса, өкмөт такта жок болсо, анда мына ГЧП иштебейт деп атабыз. Государственный частный партнерство деп. Анда берелик. Ошондой биргелешкен бир ишкана түзөлүк дагы ошолорго берип, ошолор жүргүзсүн. Бул жерде деген жүздөгөн миллион сомдор, миллиардтаган сомдор казынага чөп болчу ушул боюнча. Сунушум ушул. Рахмат. Сөз Ормон Улукбек Зулпукаровичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Ашырбек Мойдонович. Мен көтөрө турган маселе бул биздин мамлекеттик мүлк фондуна байланыштуу. Бир ай мурун мындан мен ушул мүлк фондуна кат жолдогон элем. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча кандай иш-чаралар бар? Өзгөчө стратегиялык мааниге ээ объекттер кандай башкарылып жатат деген мааниде ошол катыма ушул мен түшүнүксүз бир жооп алыпмын. Ошондон кийин ушундай сунуш пайда болду. Деги эле биз мамлекеттик
мүлктү башкарууну кимдин колуна бергенбиз? Кантип башкарып жатышат ошол мүлктү? Ушул маселени биз так жогорку кеңештеги өзүбүзгө коюп, протокол тапшырма берип, тармактык комитет ушул маселени карап чыкса, өзгөчө мына Ысык көлдүн жээгиндеги биздин пансионаттарды башкаруу кандай болуп атат? Улутташтырылган пансионаттар бар. Мамлекеттин менчигине өткөн пансионаттар бар. Акыркы жылдардагы алардын көрсөткүчтөрү кандай киреше барбы, жокпу? Аябай кирешелүү болуп иштеп жүргөн пансионаттардын азыр такыр иштебей калган шарттарда бар экендигин биз билебиз. Өзгөчө ушул мүлк фондунун жетекчилигин кызмат орду боюнча дагы Ашырбек Мойдонович карасаңыздар, банкрот болгон фирмалардын жетекчилеринин такыр чара колдонулбайт. Кандай кааласа ушундай башкарып, мына мага кат келген болчу, Кадыржан Батыровдун улутташтырылган мүлкү боюнча дагы ошол жердеги элдердин доляласы боюнча бүгүнкү чейин жооп жок. Мен сунуштап элем, ушуну тармактык комитет карагандан кийин сессияга алып чыгып, жалпы элге биз маалымат берсек. Эмне болуп атат ушул улутташтырылган мүлктөр, эмне болду? Канча киреше түштү? Акыркы убактагы бизге өткөн мүлктөрдү башкаруу кандай болуп атат? Ошондуктан, урматтуу коллегалар, мен суранып кетем, муну сөзсүз түрдө тармактык комитет карагандан кийин сессияга алып чыксак. Рахмат. Рахмат, жакшы сунуш. Улукбек Зулукбар сөз комитеттен кийин алып чыгылат. Сөз депутат Примов Улан Бердибаевичте. Рахмат, Нурлан Сакбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Мен бүгүнкү көтөрө турган маселе, буга чейин да биздин коллегаларыбыз бир топ көтөрүп келди. Мен дагы бул боюнча бир топ кайрылуулар болду. Аны көтөрбөсөк болбойт. Бишкек шаарындагы дольщиктердин маселеси боюнча. Бүгүнкү күнү дольщиктердин маселеси аябай оор жана күндөн күнгө социалдык кандайдыр бир чың алууга алып барып жаткан маселе болуп жатат. Өкмөт, эгерде бул маселеге убагында сиздер көңүл буруп, ушул маселенин чечилишинин үстүндө бир иштесек, буну дольщиктердин маселеси биздин жарандарыбыз алардагы. Алардын маселесин мыйзам чегинде талапты коюп, жана тиешелүү мыйзам ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгып, буну жалпы тескеп бир жолго койбосок болбойт, Ашырбек Мойдонович. Себеби бүгүнкү күнү бизде ушул дольщиктердин коргоо боюнча мыйзам жок. Ушул өкмөт тарабынан ушул дольщиктердин укугун коргоо боюнча тиешелүү бир мыйзам долбоору сунушталса жакшы болмок эле. Экинчиси, бүгүнкү күнү ушул застройщиктердин бирдиктүү мамлекеттик реестри жок. Демек, биздин жарандарыбыз толук кандуу маалыматы жок. Ошол застройщиктер боюнча алардын материалдык техникалык базасы, алардын финансылык мүмкүнчүлүктөрү, алардын иш тажрыйбасы, алардын кредиттик тарыхы болсо, кредиттик тарыхы, жетекчилери кимдер. Демек, кандайдыр бир жарыя болсо, же реклама болсо, ошонун арзан, же болбосо текшерилбеген кандайдыр бир фирмага биздин жарандарыбыз алданып бүгүнкү күндө же үйдөн жок, же болбосо дагы туруктуу жашай турган бир үй жай жок, бүгүнкү күнү калып кетүүдө. Ошон үчүн Ашырбек Мойдонович бул багытта 2018 жылдын жаз айында межведомственный комиссия түзүлгөн. Бирок ушул күнгө чейин ошол межведомственный комиссиянын тиешелүү иш чарасынын результаты жок. Кандай чаралар көрүлөт, кандай жыйынтыкталат, жана бул тарабынан мамлекет, өкмөт кандай жардам берип, бул маселенин үстүнөн кандай чечилет деген бүгүнкү күнү бир тараптуу жыйынтык жок. Ошон үчүн, урматтуу Нурлан Сакбекович, мен сунуш кылат элем. Сиз протоколдук тапшырма берсеңиз, аталган маселени межведомственный комиссия жыйынтыктап берсе, бизде тиешелүү комитетте талкуулап, бизге жогорку кеңештин күн тартибине киргизип, аталган маселени мыйзам чегинде биз дагы депутаттар жардам берип, тиешелүү мыйзамдарды кабыл алып, ушул маселенин үстүнөн иштесек деген сунушумду айткым келет. Рахмат.
Рахмат, сөз тапшырма берілет. Улан Бердібайч. Сөз Момбек Рыскелді Чыныбекішті. Рахмат, урматтуу Ашырбек Майданович. Таластын эли эгемендиктен бери бирле нерсени өндүрөт, өстүрөт. Бул төө бурчак. Төө бурчактын баасы жакшы болсо көкөлөтүп көптүрөт. Баасы жаман болсо чөгөлөтүп чөктүрөт. Азыркы күндө таластардын тагдыры жаман абалга кептелди. Төө бурчактын баасы күндөн күнгө төмөндөп отуруп, бүгүнкү күндө 20 сомго чейин чыкты. Бул 2011 жыл ушундай болгон болчу. Bunu memnun için aytayın otam. Ötkönde 9. oktyabrda mamleket başçısı Soronbay Şaripovich Talas Oblası'nın iş sapara menen bargan. Biz bir top deputatlar koştup barganбыз. Oşonda Akdöö ayılında zavodun açılışı olgun tөө burçak boyunca. Mına oşol jerde açılış azeminde 25 mamleketin ökülleri gelip tөө burçaktın bahaсын 40 somdon tamatlı деген sort var. Anan 60 somdon alabız dep aytышкан. Men özüm takkap sulagam. Bağını қандай қыласыңар? Бүгін президент келгенде бағаны көтеріп, ертең президент өз кеткеннен түшіріп салбайсыңар. Жоқ, ушул бағада болады деп айтышқан. А бүгін 15 сомға түшіріп жіберді. Ким күнөдү? Өкмөттөн буга көңүл бөлгөн жок. Президентибиз 2 күн мурун картошканын баасы боюнча айыл чарба министрин кабыл алып каттуу талап койду. Эмне үчүн өкмөт башчыбыз Мухаммедкалый Дүйшөкөевич бул боюнча айыл чарба министрин чакырып, же болбосо ошол экономикамызга чакырып төө бурчактын баасына кызыгып койгон жок. Ел араңыны чыдап турат, күндөн күнгө төмөндөп баратат, алган киши жок, кызыл кулактар жайнап кетти, андай эмнеге убадасын берди дегендей. Дегеле Мухаммедкалый Дүйшөкөевич Таласка барбаганына 2 жыл болду керек. Мен билгенден биринчи миссия болуп турганда октябрь айында 2016 жыл болгон. Өкмөт башына келгени бүт областтарды кыдырып чыкты, бир гана Талас коргон жок. Мындайча айтканда өкмөткө өттү, бирок өтмөктөн ары өткөн жок. Төө бурчак деген ал бүгүн төө бурчак, а эртең ал төө чачты тик тургузат да. Бүтүндөй бир аймактын эли бүгүн жабыркап атат. 1 гектар төө бурчакты өндүргөн 40 миң сом кетсе, 1 тонна төө бурчак ала турган болсо 25 миң сом. Актамак түгүл эл банкрот болот атпайбы? Араң аш тойдун убагы азыр кандай экенин жакшы билесиз. А бирок көңүл бурган киши жок, басып барган киши жок. Ошондуктан жеткире барыңыз, өкмөт башчыга өзү көзөмөлгө алып, а балким өзү деле барып келсе болот. 6 ай болду аткаруу бийлигинин башында. Бардык аймактарды кыдырды, мен билгенден 3-4 жол барып келди. Бардык областтарга 1-2 жолдон барды. Эмне үчүн Таласка барган жок? Же таарыныч барбы? Таарыныч бар болсо, мындай сагыныч деле болуш керек, барып келсе жакшы болмок. Ал ортодо президентибиз 2 жол барып келди. Ушул көйгөйдү көтөрүш керек болот атат. Мен акимдер менен дагы бат-бат сүйлөшүп атам. Азыр күндөн күнгө төмөндө бир дагы жерде албай, эл кыйналып, ак үйдүн алдына митингге чыга баштадат. Ошон үчүн элди бияка келтирбей, бийлик өзү элдин алдына барып, ушул төө бурчактын маселесин жеринен чечип келишкени ушуну жеткизип барыңыз. Рахмат. Рахмат, кезектеги сөз депутат Баймуратов Калдарбек Шакировичте. Рахмат, Бирлан Исакбекович. Ашырбек Майданович, мен сизге көптөн бери депутаттар аркылуу мен дагы бирек мынау каникулга чейин айткан бул маселени Сузак районундагы баягы көчкө көчкөн жерлердеги элдердин өзгөчө кырдаал министрлиги жашаганга болбойт деп аларды көчүргөн. Өзгөчө кырдаал министрлиги ошол убактагы болуп аткан өзгөчө кырдаалды жойгон Ашырбек Майданович. Андан кийинки ишти ылдый жактан жер бөлүп бериш керек болчу. Берилген жерлердин бардыгы эмгичекти трансформация болбой келип жатат. Сиз билесиз, что баягы өзгөчө кырдаал убагындагы берилген жерлердин бардыгы ылдам трансформация болсун деп чечкенбиз, өкмөт чечкен. Мына Сузак районунда Кызыл Тууда 40 гектарга элдер көчүш керек эле. Мин экономика кол койбой кармап отурат. Барпыда 26 гектар Барпы айыл өкмөтүндө, Кыз Көлдө 34 гектар, мен баягы значокторун айтпай эле коеюн. Сузак айыл өкмөтүндө болсо 22. Ашырбек Майданович, кыш келди. Көбү бирөөлөрүн өзүнүн үйлөрүндө, туугандарынын үйүндө же башка жерлерде жашап жүрүшөт. Кээ бирлери кайра ошол көчкөн жерге барып алышты Ашырбек Майданович. Бул маселени качан чечилет? Кыш келди Ашырбек Майданович. Мына жаздан бери Саратан жаз эчтеке болунбай, жер чечилбей, же үйүн кура алышалбай, же мурунку жерине бара алышпай, эл кыйналып ошол боюнча маселе чечилбей турат. Бул качан чечилет Ашырбек Майданович? Ушул маселени сиз премьер-министрдин астына коюп, Ашырбек Майданович, ушу тиги көчкөн жерде көчүрүлгөн элдин маселесин
чечиш керек, Ашырбек Мойдонович. Мына өзүңүз көрүп атасыз, угуп атасыз, баягы акча алуу менен арча алуу, алча алуунун өкөсүндө ортосундагы жер дагы көчүп атат. Булар болсо кайра көчкөн жерлерине барып алышты. Ушул жерлерди чечиш керек. Бул катты мынау Кызыл Туунук болсо Минюста Минэкономикунда коюлбай, мына Барпы Кыз Көл Сузактыкы болсо тиги Минюста коюлбай кагаз жатат экен. Муну өкмөт чечпеди беле. Өзгөчө кырдаал боюнча берилген жерлер чечилет деп. Анан Ашырбек Мойдонович, өткөндө бир ай мурун айттым эле, баягы Суза району Барпы айыл өкмөтүндө Маркай, Кыржол, Ачы телефон албайт депчи. Ал убагында ошо жердеги элдердин бардыгы мамлекетибиздин түптөлүшүнө көп эмгек кылышкан шахтерлор ошол жерде телефон албайт. Бир дагы компания барып ошо маселелерди эл менен жолугуп сүйлөшүп кабар алып койгон жок. Мен айткандан кийин Ашырбек Мойдонович, муну эми өкмөт иштейби же биз кайра айтып ушул жерде отура беребизби? Ушуларга көңүл бөлдүртүп койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Сөз депутат Экмат Журакбаевич, сизде. Рахмат, Мирлан Исакбекович, чоң рахмат сизге. Мен бир эки сунуш менен кайрылып көрөйүн дедим бүгүн. Уруксат берсеңиздер, урматтуу депутаттар. Ушул оюмду расмий түрдө айтып кетейин. Баардыгыбыз азыр жер жүзүнүн баары улуу инсан, заркар жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп атат. Туурабы? Весь мир, Россия, посмотрите, в Казахстане, там, Узбекистане, Турции, везде, в Германии даже. Все прогрессивное человечество, литературный мир сегодня отвечает празднество, готовится празднество великого сына кыргызского народа. У нас тоже проходит мероприятие, не так давно Иссык-Кульский форум прошел, в Джигор-Кенеше очень большое мероприятие вот, по тарантажам наших депутатов. Я очень ценю, я к чему это говорю. В Бишкеке у нас 4 района есть. 4 района, они остались, так сказать, со всех наших советского прошлого. Это Октябрьский, Ленинский, Свердловский и Первомайский район. Я внес бы предложение, вот, уважаемые депутаты, просил бы вас поддержать, чтобы, наверное, настало время одно из этих районов переименовать в честь великого сына кыргызского народа. В истории это, я думаю, вклад в литературу, да и в познавательность кыргызского народа, кыргызской государственности, велика заслуга Чингиза Төрөкуловича. В этой связи я хотел бы, наверное, я понимаю, что это прерогатива Горкеңеша, обратиться к депутатам городского Кеңеша с этой большой трибуны, чтобы поддержали данную инициативу. Когда бывали эти ранее, может быть, предложения были, все опиралось в средства какие-то, но, думаю, здесь вопрос стоит не в средствах. Нам надо все-таки увековечить, оставить потомкам имя великого нашего писателя. Дагы бир экинчи маселе, бул ушу шаардын тегерегинде ушу токтолуп кететін. Мен бул маселени мурда да көтөргөм. Ашырбек Мойдонович, мурда да көтөргөн бул маселени. Это вот строительство, вот содержание наших старых зданий. Посмотрите, у нас барлык биздин мекемелер, вот шаардын ичиндеги, баягы Эркиндик көчөдө 1913 жылғы екен. Разахов көчөдө 1940 жылғы салган екен. Бокомбаев 182, 1937 года строения. Алар араң турат. Мына ушунун тегерегиндеги рядом которые здания, они уже бизнес выкупил. Почему государство спит? Я вот предлагал еще, вот у нас и отведенное место есть. Если нет там, значит, там расположить дом правительства. Сегодня бизнес готов идти навстречу. Эта земля сегодня в этом золотом квадрате стоит очень дорого. Я бы хотел к этой инициативе еще раз вернуться, правительство посмотреть и все-таки создать комиссию. И, в конечном счете... Рахмат. Кат жүзүнө да узатып коюңуз. Сөз Эргеш Алмазбек Манасбековичте. Чоң рахмат, Мирлан Исакбекович. Саламатсызбы, Ашырбек Мойдонович. Мен бүгін кайрыла турган маселе бул мектептердин курулушу жөнүндө муктаждыктар жөнүндө болот да. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын билим жана илим берүү министрлигинин маалыматына таянсак, 1.222.666 окуучу окуп атат да мектептерибизде. Бирок мектептердин кубаттуулугу 813.000 эле ылайыкталган. Бүгүнкү күндө 413.000 окуучуга орун жетишпейт.
158 мектепте 3 мен окуп жатышат. Класстарда 50-ден 60-тан окуган, окуучу окуган класстар бар. МЧС жараксыз деп окуганга болбойт деген көптөгөн мектептер болуп жатат, ошол жерлерде окушуп жатат. Негизги жетишпеген, мектеп жетишпеген райондор булар Бишкек шаарында бүгүнкү күндө 7500 окуучуга 15 мектеп жетишпейт. Чүй облусунда 16000 окуучуга 32 мектеп жетишпейт. Ош шаарында 2000 окуучуга 7 мектеп. Ош облусунда 12000 окуучуга 55 мектеп жетишпей жатат да. Ошондой эле райондордон карап кете турган болсок, ушу Жалал Абад областынын Аксы районунда бүгүнкү күндө мектептин кубаттуулугуна караганда 10.000 окуучу ашыкча окушуп жатат. Ар бир класстарда 50-ден 60-тан жана 3-тен смена окуган көптөгөн мектептер болуп атат. Бир эле Каражыгач айыл өкмөтүндө Чекиров жана Дардак төбө мектептеринде 3 смена окуп, окуучулар класстарга батпай отурат да. Ошол эле бүгүнкү күндө зарыл курула турган мектептер Кербен шаарынын Дөң Кыштак айылында, Жардуу Колот айылында, Абилетим айыл өкмөтүнүн Коргон айылында жана Үч Коргон айыл өкмөтүнө караштуу Жар Башы айылында эң аз дегенде 225 орундуу мектептер бүгүн курулуш керек болуп атат да. Азыркы учурда мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттиги тарабынан 59.000 орундуу 280 мектептин курулушу жүргүзүлүүдө да. Бирок булар дагы долгострой болуп калышты. Бул курулуштардын аякташына эле 9 миллиард 300 миллион сом акча керек. Биз болсо капиталдык курулуштарга жылына 3 миллиард сомго жакын эле акча бөлөбүз. Бүгүнкү күндө Ашырбек Мойдонович демографиялык өзү өтө катуу болуп атат. Бүгүн 2017 жылдын 6 айына салыштырмалуу 2018 жылдын 6 айында 10 миңге бала көптөрүлдү. 6 айда. Значит, bir жылдын ичинде 20 миңге бала көптөрүлөт экен да. Эгер 5-6 жылдан кийин 100 миң бала көптөрүлөт дагы окуй турган мектеп жок болот. Мамлекеттик билим берүү министрлиги менен өкмөт мамлекеттик программа кабыл алып, кредит алып 42 миллиард сом керек экен. 600 миллион доллар. Сиз ушуну премьер-министрибизге жеткизип, ушул кредит алабызбы, кандай жолун таап салбасак, 10 жылдан кийин окуй турган жер жок болот. Рахмат. Сөз Токтош Эмил Токтакуновичте. Рахмат, урматтуу Мирлан Исапбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Өткөн жумада Жогорку Кеңештин ушул жыйындар залында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылына юбилейине карата илимий конференция болуп өттү. Бул конференцияда биздин коллегаларыбыз, анын ичинде белгилеп кетчү нерсе Каныбек Капашев, Иманалиев дагы жакшы улуу сөздөр менен жакшы жогору деңгээлде өткөзүп, ар бир биздин ошо конференцияны уккан жарандарыбыздын жүрөгүнө Чыңгыз Айтматов ким экенин жеткизип бере алышты. Ушундан улам жерлерде, аймактарда ушул конференциянын өткөнүнө ыраазычылыгын билдирип, бардыгы рахматтарын айтып отурушат. Ушуну уюштурган биздин төрагабыз Дастан Жумабековго дагы мен ыраазычылыгын билдирип койот элем. Ушундан улам менде сунуш пайда болду. Мына 12 декабрда улуу жазуучунун туулган күнү болот. Ушул күнгө биз жарамай калды. Биз Жогорку Кеңештен ушул күндү Айтматовду угуу күнү деп белгилеп кетсек, ушул күнгө карата мына өлкөбүздө 50ден ашык окуу-жайлар бар. Баарын ошол жерден, жерлерден баарын чогултуп, конкурс кылып, чыган жаштарды, чыган агай эжекелерибизди тандап келип, ушул борбордук трибунадан убакыт берсек, андан сырткары Айтматовго таанууга өз салымын кошкон башка дагы жарандарыбызды алып келип, угуп, кызуу талкуу кылсак, биздин Жогорку Кеңештин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго болгон чоң белегибиз болуп калат эле. Ушул жылда 12 декабрда Айтматовду угуу күнү кылып белгилеп, жылда Жогорку Кеңеште ушундай темирлик өткөзсөк, биз жакшы иш кылган болот элек деп мен жаңылбайт элем. Андан кийин экинчи маселе, мына азыркы эле коллегам айтып кетти, биздин курулуш тармагында акчанын жетишсиздигинен ушу көп объекти бүтпөй калып атат. Ал эми ошол эле мезгилде Минтранста биздин аймактарда көптөгөн жерлерде жолдор салынбай калды, себеби битум жок деп. Бул маселе бул жерде акча бар, битум жок деп салынбай калды. Мына мен
билишимче бул битумду сатып алуу тендери март айында жарыяланган, жыйынтыгы майдын аягында чыккан. Бул битум деген сезондун товары экен, майдан кийин баасы өтө кымбаттап кеткен дагы, ошол майдын аягында уткан фирмалар баалары топ келишпей көп аткарылышкан жана уткандар алып кете албай кыйналышкан. Бул эми буга ким жоопкерчилик тартат? Ушуну Ашырбек Мойдунович, сиз премьерге жетишип жакшы жооп берсеңиз, жоопкерчиликти ким тартат? Эми акча бар жерде биз өзүбүз жолдор кура албай атабыз. Бул накта бюрократия бар экенин белгилеп турат. Рахмат. Чойбеков Руслан Нуркалиевич. Жок. Депутат Шарапов Закир Эшматовичте сөз. Рахмат. Урматтуу Мирлан Исакбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Ашырбек Мойдунович, мен бүгүн көтөрөйүн деген маселе өзүңүзгө белгилүү мына борборубуздагы ВДНХ тууралуу болуп атат. ВДНХны кимге, канча мөөнөткө, кандай шартта, кандай милдеттерди берип, ошону өткөрүп бергенде, бүгүнкү күндө ошол милдеттер аткарылдыбы? Бүгүнкү абалын көрсөңүз, аябай кейиштүү абалга келип калыптыр да. Мен жакын күндө ошол жака барып бир карап келдим. Ошол жердеги башталган стройкалар бүтпөй, ошол жердеги көп жылдык баягы баалуу дарактар жулунуп, котловандар казылып, аябай кейиштүү абалда экен. Ошону бир териштирип, эгер милдеттемелерди аткарбаган болсо, биз ошол жерди кайра өзүбүздүн мамлекеттин балансыга алып, биздин мына көргөзмөлөрдү, биздин айыл чарбасындагы, өндүрүштөгү, текстилдеги жана башка жетишкендиктерибизди ошол жерде жакшы көргөзмө уюштуруп, дем алыш күндөрү элибизге аябай мындай жакшы маанай түзчү жер эле. Бүгүнкү абалы өтө кейиштүү болуп калыптыр да. Мүмкүнчүлүк болсо ошону кайра карап чыгып, ошол жерди кайра уюштуруп, көчөлөрдө же бирөөлөрдүн зданияларын арендага алып өткөрбөстөн, ошол жерди дайым иштеп турчу көргөзмө залдарыны кайра калыбына келтирип койсок жакшы болот эле. Ошол эле районунда Манас айылыбыздын кейпи да аябай кейиштүү абалга жетиптир да. Бүгүнкү күндө Гостройго, Маданият министрлиgiге жана тийиштүү ошол ведомстволорго тапшырма берип, ошолорду бир көзөмөлгө алып, чыныгы биз ошол жерге барганда бир Манас атанын духуну көргөндөй жакшы бир эс алып келчү жайларыбызды калыбына келтирип койсок жакшы болот экен. Ошол эле балдарга арналып салынган фламинго жаңы болгону менен анын абалы дагы бүгүнкү күндө өтө качествосы начар болгондуктан кулап ураган жерлери көп экен. Ошол эле алдында Управделамиге караган Ысык көл гостиницанын абалы дагы бүгүнкү күндө чаржайыт, ар тарабы ачык, мындай өтө көңүлгө алынбай калыптыр да. Ашырбек Мойдунович, эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошонун бир тийиштүү органдарга тапшырма берип, бүгүнкү күндө бир контролго алдырып койсоңуздар. Экинчи айта турган маселе Минтрастагы болуп аткан анча-мынча мыйзам бузууларды айтайын дедим эле. Мына 3 жылдан бери статкачысы жок, анын милдетини ошол жердеги башка адиске жүктөп койгондо, бул эмгек кодекси да бузулуп атпайбы? 74-беренде түздөн түз бузулуп атат да. Ошону мына мамлекеттик кызмат агенттигиге да тапшырма берип, ошону көзөмөлгө алып койсоңуздар, Мухаммед Калый Дүйшөгеевичке дагы билдирип койсоңуз, эми ал эгер ал жерде конкурс менен келип, конкурстун негизинде статкачы дайындалыш керек да. Рахмат. Сөз депутат Турусбеков Бактыбек Сагындыковичте. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдунович, мен бир көтөрө турган маселе Ысык көл курорт сезону боюнча көтөрө турган маселелер бар. Баягы күнү парламенттик угуусунда көтөрдүм эле. Губернатор да катышкан, аким да катышкан, мэр, балыкчынын мэры да катышкан. Ысык көлгө кирип баратканда баягы кыргыздын жакшы сөзү бар го, босогосун көрүп төрүнөт деп. Баарыбыз өтүп жүрөбүз. Балыкчыга кирип баратканда бир памятник айкел турат, баарыбыз машиналар өтүп отурат. Ошону кимден мурас болуп калганын билбейм, бир 10-15 жыл болуп калды го. Ашырбек Мойдунович, сиз барып жүрөсүз да билесиз, кире беришинде баягы биосфера деп салынган мурун, биосферная зона деп платный кылып койгон. Ошону эмки сезон мына готовь
сани летом дегенде мына азыр сезон бүттү. Эртең эле келет бир жарым жылдан кийин. Ошол кире беришинде турган жанагы ипподромдукундай загондун эмелеринде болгон машинелер өтүп атат да эки жагынан. Киргенде абдан жаман көрүнөт экен. Ушуну губернаторго дагы балыкчынын мэрына да мен айттым эле. Ошону алганга. Бул бир маселе, экинчи маселе өнүктүрүү фонду каражатынан ар бир районго бир мындай современный туалет коюппу. Себеп мына өзүңөр билесиңер, барып жүрөбүз, ар кайсы жерде машина токтоп атат. Бул биздин маданиятсыздыгыбызды көрсөтөт. Ошону мен суранат элем, губернаторго да айттым эле, мына акимиге да айтып, ар бир районго өнүктүрүү фондунун атынан показательный кылып, заманбап современный бир туалеттер салып койсо, себеп келген туристтер токтой турган жери жок. Болгону мына ар бир кафеде заправкалар да бар, бирок заправкалардын баары частный болгон союн каалаган убагында жаап коет. Керек болсо платный деле кылып койсо болот. Туалеттен тышкары ичине керек болсо ар биринен бир душ коюп койсо болот. Бул биздин туристический сезондун баягы конок тозо тургандын бир жолу болуш керек да. Мен ошону суранат элем. Ашырбек Мойдонович, көзөмөлгө алып ушу тапшырма берип койсоңуздар. Рахмат. Рахмат, сөз Жамалдинов Зиядин Исламовичте. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, мен көтөрөйүн деген маселе мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда коррупция менен күрөшүү башталып, жакшы эле жыйынтык берип, иш жүрө баштады да. Бирок бул мына жогору жакта болуп атат да бардыкчы күрөшүүлөр. Ал эми жергиликтүү айыл жерлеринде бүгүнкү күндө деле дагы эле коррупция иштери жүрүп жатыптыр да. Айтып кете турган болсок, мисалга ошол эле мектептерде, ошол ооруканаларда, айыл өкмөттөрдө аткаруу бийлигинин бардык структураларына ушул жерлердеги иштеп аткан жергиликтүү жерлерде да. Себеби дегенде ушул министрликтен, же районодон, же областан барган текшерүүчүлөр ошол жерге барып текшерүүнү текшерип эле ошол жерде иштегендерден акча каражат чогултуп алып кайра келип аткан көрүнүштөр болуп атыптыр. Ошондуктан мен айтым келет, мына аткаруу бийлигиндеги жетекчилерге бардыгачы ошол айыл жерине же жергиликтүү жерге жөнөткөндө текшерүүчүлөрдүчү мен ойлойм алар командировочный алат, суточныйды алат, барып ошол жерде текшерип, эгерде кемчиликтер болсо, кемчиликтер бар деп көрсөтүш керек да анычы. Анан ал жердеги иштеген элдерден акча чогултуп алып, бардыгы жакшы экен деп келип, мына бүгүнкү күндө биздин айыл жердеги жашаган аймактарыбыздан өнүкпөй жатат. Ал жердеги иштеген адамдардан айлыктарынан акча чогултуп, аларга да зыян келтирип атат. Ошондуктан мен Ашырбек Мойдонович ошол премьер-министрге туруп кирип ушундай маалыматты берсеңиз. Премьер-министр бардык аткаруучу бийликтеги жетекчилерди баарына чогултуп, ошол текшерүүгө жөнөткөн адамдарына бардыгына маалымат берип, эгерде каталар болсо ошол жерде көрсөтүп, жакшы текшерүүнү жүргүзүп келсе деген ойду айтып келет да. Себеби ошол жердеги мекемеде иштегендер кайрылып атат. Мисалга ошол эле айылдык ооруканадагылар. Районодон барат дейт, министрликтен барат дейт, областтан келет дейт. Ошол жерден бардыгыбыздан акча чогултат, кетет дейт. Бул бардык эле системада ошондой. Бир эле ооруканада эмес. Ошого бир көңүл буруп карап койсоңуздар. Чоң рахмат. Рахмат. Сөз Асылбаева Гүлшат Кадыровнада. Спасибо, Мирлан Исакбекович. У меня вопрос не к правительству, а к представителю президента по вопросу о деятельности Нацбанка. Я, конечно, очень уважаю председателя Нацбанка за его профессиональные качества и компетентность, но истина дороже. Согласно статье 71 Закона Кыргызской Республики о Национальном банке, банках и банковской деятельности, Нацбанк в целях социальной защиты выдает жилищные суды, потребительские кредиты и приобретает недвижимость для своих служащих. Недвижимость приобретается за счет средств Нацбанка и передается в пользование сотруднику до полного погашения. После полного погашения недвижимость передается в собственность служащему. Срок договора 15 лет по 2 или максимум 5% годовых.
Но правлением Нацбанка на свое усмотрение принято внутреннее положение, по которому руководству и работникам жилищные суды списываются. Такое списание идет в нарушение статьи 47 части 2 Закона о Нацбанке, банках и банковской деятельности, так как компетенция правления регламентируется законом, а не положением. Согласно законодательству, банковским служащим жилищную суду дать можно, но списывать категорически нельзя. Так как это не предусмотрено законом, значит списание решением правления является незаконным и имеет под собой личностный подход и коррупционную составляющую. Почему правлением Нацбанка игнорируется основной закон, которым они руководствуются? Национальный банк – это не частная лавочка, и почему руководство Нацбанка наделило само себя такими полномочиями? На мой запрос по проверке данного нарушения Счетная палата, даже не вникнув в суть вопроса, сделала бюрократическую отписку и ответила, что не может проверить данный факт в связи с тем, что якобы данный вопрос не подлежит проверке с их стороны, так как это не предусматривает правильность исчисления прибыли. Но я считаю ответ Счетной палаты необоснованным и некомпетентным, так как выданные суды относятся к финансовым вложениям и, соответственно, убытки от списания жилищных суд должны учитываться при определении прибыли. Также можно посчитать неполученную прибыль, которая должна была поступить от процентов по займу. Напрашивается резонный вопрос, почему данный вид операций не отражен при проверке Счетной палаты деятельности Нацбанка. Также, почему произошла такая поверхностная проверка Счетной палатой деятельности Нацбанка? И почему Счетная палата данное нарушение не увидела или не хотела просто увидеть? В связи с тем, что Нацбанк подотчетен в своей деятельности ЖК и президенту, обращаясь к представителю президента, взять на контроль этот вопрос, разобраться и проверить законность списания жилищных суд, принять меры по возврату незаконно списанных средств в бюджет государства и принять меры по прекращению практики списания жилищных суд правлением Нацбанка. Спасибо. Рахмат, сөз Мамашев Айсулу Турсбеков. Чоң рахмат, Мирлан Сарбекович. Уважаемый Аширбек Мойдунович, в который раз я обращаюсь к вам с проблемами Национального центра онкологии. В 2017 году, после того, как президент посетил Национальный центр онкологии, из бюджета было выделено около 290 миллионов сом на капитальный ремонт Центра онкологии. И уже 7 июня 2017 года Госстрою президентом было поручено проведение капитального ремонта существующих лечебных корпусов, кроме того, начать проектирование нового здания онкологического отделения в соответствии с мировыми стандартами и международными требованиями. Уже через 9 дней, 16 июня, была создана межведомственная конкурсная комиссия по определению генеральных подрядчиков для проектирования, реконструкции, капитального ремонта и строительства объекта без проведения тендера на портале. И уже через неделю, 21 июня 2017 года, определили генерального подрядчика. То есть на весь этот процесс ушло около 2 недель. Все очень быстро и интересно. Если говорить о тендере на закупку линейного ускорителя, который в силах спасти жизни, и по значимости он является важнее, чем отремонтированный фасад Национального центра онкологии, тендер буквально на прошлой неделе снова не состоялся. Я хочу обратиться к правительству, лично к премьер-министру, взять под строгий контроль этот вопрос, потому что никто не хочет брать ответственность на приобретение данного оборудования. И я прошу, чтобы правительство отследило состав тендерной комиссии. Уже займитесь этим вопросом серьезно, я вас очень прошу. В него должны быть включены специалисты узкопрофильные, которые потом смогут оценить качество оборудования, в случае чего можно будет с них спросить. Если говорить на сегодняшний день, руководитель организации несет персональную ответственность за тендер, поэтому я прошу, чтобы министр здравоохранения тоже лично контролировал данный процесс. И еще один момент заключается в том, что необходимо, чтобы привлекались люди не со стороны, как закупщик со стороны привлеченный на покупку линейного ускорителя, потому что завтра с него, как с госслужащего, уже никто не сможет спросить. А привлекались закупщики с Министерства здравоохранения, с Национального центра онкологии. Сумма не маленькая, оборудование жизненно важное. Поэтому я хочу призвать как Министерство здравоохранения, так и правительство, кураторов Минздрава, руководителя Национального центра онкологии ответственно отнестись к закупке уже выстраданного линейного ускорителя, не допускать в который раз срыва оборудования.
Деньги были выделены, прошел почти год, оборудование не закуплено, а в бюджет эти деньги поступили. На сегодняшний день эти деньги находятся в бюджете, но ничего не делается. И это удручает на самом деле. Сколько времени дается на строительство, значит, почти подобную же сумму они реализовали в течение 2 недель, а покупку линейного ускорителя не могут провести уже столько времени. Я вас очень прошу. Рахмат, сөз Асель Союзбековна да. Союзбековна жоқ. Мақсат Есенч Сабировта сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Ашырбек Майдунович. Бардығына белгілі болгондой мен ар дайым Ысык Көл областынын экологиясын коргоо маселесин көтөрөм. Ысык Көл эле эмес, бардык Кыргызстандагы бул проблемага деп ойлойм. Полимерный пленкалардан жасалган пакеттерди жоюу боюнча мыйзам иштелип чыгып, өкмөткө барды эле. Кайра карап чыгабыз деп. Анан ошондон бери өкмөт ошол мыйзамды алып келе элек. Качан жогорку кеңешке алып келинет? Ушуну бир контролдоп өзүңүз карап, анан жогорку кеңешке алып чыксаңар. Экинчиси, элден көп суроо туулуп атат да. Элдин көйгөйүн чече турган мамлекеттик кызматкерлер. Анан бүгүн дагы айтылып кетти, жогорку кеңештин ушул коллегаларым айтып кетти. Эмне үчүн ушунчалык зарплаттын мындай төлөмдөрү ар кандай? 3000 сомдон башталат, 60 000 сомго чейин жетип атат деп. Жөнөкөй адамдардыкы, жөнөкөй ишмерлердики 3000 сомдон бир 15 000, 20 000ге чейин. Ошол элге кызмат кыла турган адамдардыкы 20 000ден 60 000ге чейин чыгып атат да. Анан ушул жактары мындай элдин мындай нааразычылыгын туудурат да. Ошон үчүн сиздер ушу өкмөт карап чыгып, ушул зарплат төлөмдөрүн ишке төлөнүп аткан акча тыйындарды мындай карап чыксаңыздар. Мисалы үчүн азыр бардыгы билет. Аэропортто зарплат көп экенин, Мегакомдо зарплат көп экенин, ушул сыяктуу таможняга барса зарплат жок болсо дагы коррупция бар экенин. Ушундай нерселердин баарын тастыктап, мындай теңдеп көңүл буруп койсоңуздар, өкмөткө мындай өзүңүздөр алып чыгып, биз дагы ушу жогорку кеңештен урматтуу төрага бир комитеттерге тапшырма берип, протоколдук тапшырма берип, ушул боюнча бир карап чыксак жакшы болот эле дейм да. Анткени себеби бул нерселерди мына көптөн бери айтылып келатат. Биз да айтып келатабыз, минимальный зарплатадан ашкан эч эле бардыгы деп. Бирок тилекке каршы мынакей бүгүн айтылган суу сактагычтардагы, жанагы очистной сооруженияларды иштеп аткан адамдардын зарплаттары 3000ден 5000 сомго чейин эле. Ошондуктан ушул маселелерди бир карап чыгышыбыз керек деп ойлойм да. Андан тышкары ушул мынакей антимонополия органдары иштеш керек эле бизде. Бирок эч кандай мындай жыйынтыктарын көрө элекпиз да. Көп нерселердин бардыгы мына айтылган боюнча. Рахмат, катчысына берип койсоңуз. Сөз Жоробеков Тарел Улукбековичте жок. Осмонова Айнура Шермаматовна жок. Сөз акыркы сөз Тулендибаев Паркат Разымович сизде. Чоң рахмат, Мирлан Исакбекович. Урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөтүнүн өкүлү Ашырбек Майдунович. Благодаря нашему Торуга Дастану Артисбековичу 19 октября была проведена научно-практическая конференция, посвященная 90-летию великого писателя Чингиза Айтматова. В работе приняли участие близкие Чингиза Айтматова, депутаты Жогорку Кенеша, политики, деятели искусства и науки. Ранее, 5 октября этого года, прошла международная Иссыкульская конференция, форум «Чингиз Айтматов и вызовы современности». В подготовке и организации непосредственное участие принял наш уважаемый президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Меня, как гражданина своей страны и как депутат Жогорку Кенеша, радует тот факт, что увековечение памяти нашего народного писателя, гордости Кыргызстана Чингиза Турукуловича Айтматова отдается дань на всех уровнях государственной власти и гражданского общества. При Ассамблее народов Кыргызстана Общественное объединение уйгуров
провела большое мероприятие, посвященное 90-летию великого писателя Чингиза Айтматова в городе Жалабаде, где приняли участие руководство города, а также депутаты городского кенеша. Также уйгурская диаспора провела большое мероприятие в городе Карабалте, где были приглашены руководство мэрии и акимята, которые, к сожалению, проигнорировав при мероприятии, не приняли участие. Но, тем не менее, мероприятие было проведено на высоком уровне. Наш президент отметил, Чингиз Айтматов был крупным художником, который обладал великим даром предвидения будущего, тонко чувствовал пульс эпохи. Он был летописцем, глашатаем великого прогресса нашего народа, глашатаем добра во Вселенной. Айтматов смог прославить на весь мир образ кыргызов и характер мировоззрения. Через них он отражал чаяние, надежду и радость и печаль всего человечества. В рамках прошедшей научно-практической конференции, посвященной 90-летию писателя, мне посчастливилось пообщаться с близкими и родными Чингиза Торукуловича, выяснить, чем можно помочь семье нашего выдающего писателя, увековечению его памяти и прославлению его величайшего наследия. Я посетил дом-музей Чингиза Айтматова, который содержится исключительно на средства семьи писателя. Такие финансово емкие затраты на содержание, все коммунальные услуги оплачиваются за счет родных и близких. Мне, равно как и близким Чингиза Айтматова, хотелось бы, чтобы дом-музей нашего писателя вошел в обязательную программу посещения национально-туристических достопримечательностей. Я прошу правительства и, в частности, Министерство культуры, информации и туризма продумать вопросы финансирования, содержания дом-музея Чингиза Айтматова, а также рассмотреть возможность организации туристических экскурсий по местам, где жил и творил великий писатель. Благодарю за внимание. Рахмат, ар түрдө маселелер боюнча жазылгандар аяктады. Сөз Ашырбек Мойдунович, сизде. Урматтуу Дастан Артисбекович, урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 91 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын 19 жылга республикалык бюджетинин жана 20-21 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңешке 1 октябрда киргизилген. Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам долбоорун тармактык комитеттерде кароо боюнча бекитилген графикка ылайык 19 жылдын бюджетинин долбоору 6 комитетте бүгүнкү күндө каралып, жактырылды. Өкмөттүн атынан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Конституциялык мыйзамдар, фискалдык жана экономикалык саясат, бюджет жана финанс комитеттеринде талкуулар калды. Ыкчам карап берсеңиздер деген суранычты сиздерге билдирет элек. Маалымат иретинде премьер-министр урматтуу Мухаммедкалы Дүйшекеевич жардыргыч заттарды өндүрүү боюнча Солид компания Кыргыз-Кытай ишканасынын ачылышына катышты. Анын курулушу өкмөттүн инвестициялык долбоорлор программасына киргизилген. Завод жаңы технологиялар менен салынды жана өлкөбүздөгү аммонит чыгарган жападан жалгыз завод болуп бүгүнкү күндө саналат. Ишкана 60 жергиликтүү тургунду иш менен камсыз кылат. Жергиликтүү бюджетке салык түрүндө 150 миллион сом кошумча каражат түшөт. Заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 10 000 тоннаны түзөт. Өкмөт аймактарды өнүктүрүүнүн экономикалык реалдуу секторунда 121 ишкана ишке берилип, миңдеген жумушчу орундар түзүлдү. Мындан тышкары 150 социалдык объект, мектептер, ооруканалар жана спорттук залдар ишке берилди. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичке биз терең ыраазычылык билдиребиз. Кечээ Газпром компаниясы курган Нарын шаарындагы жаңы спорт комплексинин ачылыш аземине катышты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине курулган 24 үй бүлөгө жаңы үйлөрдүн ачкычтары тапшырды. Бул маселени убагында урматтуу Жылдыз Аманбекова, Чыныбай Акуновичтер көтөрүшкөн. Газпром балдарга долбоорунун алкагында республикабызда 9 ден соолукту чыңдоочу комплекс курулган. Келечекте 16 заманбап спорт комплекстери курулат. Нарындагыдай эле комплекс жакын арада Жалал Абад шаарында ачылат. Биз терең ыраазычылык билдиребиз урматтуу Миллер жетектеген Газпром компаниясына. Убагында Орто Азиянын отканасы деп даңктуу тарыхы бар. Элибиз сыймыктанган Кызылкыя шаарынын 120 жылдык салтанаттуу мааракесинин аземине вице-премьер-министр урматтуу Жеңиш Парпиевич, урматтуу депутаттарыбыз Карамат Бабашевна, Табалды Гапырович, Сайдалымжан Марович катышып, кызылкыялыктарды тарыхый датасы менен куттукташты.
юбилейге карата ишке берилген шаардын жаңы архивинин ачылыш аземи болду. Имараттын курулушуна бюджеттен 13 миллион сом жумшалган. Бул маселени урматтуу Карамат Бабашевна учурунда көтөргөн. Алар районунун Арчабулак айылында 50 орундук Айбөбөк балабакчасы биринчи ачылган мектепке чейинки балдар мекемеси болуп калды. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 9 миллион 649 миң сом каражат жумшалган. Алайдагы балабакчаларга болгон муктаждыкты урматтуу Улам Бердибаевич көтөргөн. Өткөн жыйында урматтуу Салайдын Абдыраевичтин суроосу боюнча Памирден келген кыргыздардын бүгүнкү акыбалы жөнүндө мен маалымат бердим. Ага дагы бүгүн кошумча айта кетейин. Өкмөттүн 18-жылдын 19 сентябрында буйругу менен түзүлгөн экспедиция тарабынан Кичи жана Улуу Памирде жашаган кыргыздарга 20 тонна un, 4 тоннадан кум шекер жана макарон, ошондой эле 20 метр куб жыгач, 120 дана темир, меш, дары-дармектер жана медициналык буюмдар жеткирилди. Экспедицияга дарыгер, кардиолог, педиатр, акушер, гинеколог жана ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясы дагы катышып келди. Ошондой эле 17 октябрда урматтуу Гүлкан Секеновна Нарын областында Памир аймагынан көчүп келишкен этникалык кыргыздар менен жолугушту. Аларга жогорку кеңештин атынан 50 тонна көмүр тапшырылып, тамак аш, кийим кече жагынан дагы колдоо көрсөтүлдү. Нарынга Памирден келген кыргыз балдар шаардагы номер 9-10 мектепте жана Асанов атындагы лицей интернатында билим алышууда. Ар бир үй бүлөгө тамак ашына деп айына 6700 сом каралган. Турак жайдын акысы да убагында төлөнүп турат. Алардын 11 баласынын ар бирине 1215 сомдон жөлөк пул төлөнүп жаткандыгын жергиликтүү социалдык кызматкерлер тастыкташты. 19 октябрда жогорку кеңеште улуу жазуучу Чыңгыз Айтматтын 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция өттү. Муну урматтуу депутаттарыбыз бүгүн да көтөрүп кетишти. Биз дагы урматтуу Дастан Артисбекович сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Үстүбүздөгү жылдын декабрь айында Кытайда Чыңгыз Төрөкуловичтун юбилейине арналган иш-чараларды өткөрүү пландалган. Бул тууралуу Кытайдын маданият жана туризм министри Ло Шуган, вице-премьер-министр урматтуу Алтынай Сейитбековна менен болгон жолугушууда дагы билдирди. Кече үрөөн жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун карап жаткан учурда Мирлан Исакбекович өкмөткө тапшырма бердиңиз эле, комитеттин чечимине жооп болгон эмес деп. Маалымат иретинде айтып коеюн, 30 августта жогорку кеңешке өкмөттөн жооп келген, тийиштүү бөлүмдөрдөн териштирсеңиз болот. Бирок мен бүгүн дагы сизге көчүрмөсүн ала келдим, сизге берем. Бүгүнкү Тазабек Икрамович коюп кетти, кышка даярдык боюнча. Кече маалымат иретинде Кожобек Жайчыбекович жетектеген комитет бул маселени карады. Бүгүн өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда маалыматтарды аласыздар. Бүгүнкү күн тартибинде эртең менен бул маселе бекитилди. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Майдунович. Урматтуу депутаттар, сиздердин жогоруда айтылган протоколдук тапшырмалардын баары эске алынат, карап чыгабыз, тийиштүү комитеттерге жөнөтүлөт протоколдук тапшырмаңыздарды. Анда урматтуу депутаттар, регламенттин беренесине ылайык саат 11-ден 20 мүнөт өткөнгө чейин танабыз.